19-закон. Өзүңдү алаксыттырба. Том жана Сэм бир убакта клиенттерди вербовка кылуучу жумушка орношушту. Том активдүү болчу, бирок көбүнчөсү жолу болчу эмес. Эски машинеси бузулуп калчу. Удостоверениясын жоготуп алчу да кайра жаңы удостоверение жасатканга туура келчү. Подвалындагы суу проводу жарылып кетип дагы зыянга учурады. Тескерисинче Сэм оор кыймылдачу. Ал мыльный операларды, телевизорду көргөндү жакшы көрчү. Ал атайын азыраак кезигүүлөрдү уюштурчу. Анткени сүйүктүү киносунун сериясын өткөргүсү келчү эмес. Бир канча айдан кийин жетекчи Сэмди жумуштан бошотуп ийди. Ал эч кандай каршы сөз айтпастан кетти. Жана Томду дагы жумуштан чыгарып салышты. Ал сразу эле каршы сүйлөдү. Силер мени жалкоо Том менен салыштырбагыла. Мен ал үчүн эмне үчүн жооп беришим керек? Мен көп ишти бүтүрөт болчумун. Бирок мен жаман кырдаалдардын курмандыгы болдум. Кадровик айтты. Мен фирманын ийгилиги үчүн жооп берем. Эгер биз коюлган максаттарыбызды жасабасак, фирма үчүн зыян болушу мүмкүн. Жана фирманын финансылык негизин жоготуп, фирмадагы иштегендердин жашоосуна да зыян алып келебиз. Мындай көз караш менен караганда, биздин эмне үчүн максатыбызга жете албаганыбыздын себеби маанилүү эмес. Бир гана маанилүү критерий бар. Ал жыйынтык. Эгерде биз ийгиликтүү болгубуз келсе, биз ишибиздин баарын бир гана ишке концентрация кылышыбыз керек. Көбүнчөсү концентрация кыла алышпайт. Оңой эле башка нерсеге алаксый беришет. Бардыгы бизди жумуштан алаксытат. Спорттук жаңылыктар, күнүмдүк проблемалар, жашоо кырдаалы, жакын адамыбыз менен болгон уруш, даже погода. Кээ бир адамдар жаан-жаап атканда эффективдүү иштей алышпайт. Аларды бүркөк асман басып турат. Андан сырткары мындай адамдар аларды башкалардын түшүнүүсүн бүтүшөт. Алар жакшы аба ырайында, андан да бетер оюн топтой алышпайт да. Эгер түштө эле жумушту кылганды токтотуп салсак, биз өзүбүздүн максатыбыздан ойлонуубуз менен көп нерсеге алаксый беребиз. Анткени кандайдыр бир окуя болуп кетти, баары бир алаксый беребиз. Концентрациянын жетишсиздиги ийгиликтин жоктугуна жана жумуш кылгың келбегенине жакшы шылтоо болот. Көбүнчө адамдар гениалдуу актанууларды ойлоп табуу үчүн толтура энергияларын коротушат. Алар белгиленген жыйынтыкка жетпесе дагы башка адамдарга жакшы болуп көрүнгөнгө аракет кылышат. Жеңүүчүлөр тескерисинче энергиясын проблеманы чечүүгө коротушат. Алар өздөрүнүн жыйынтыгы аркылуу гана жакшы көрүнүшөт. Алар үчүн жыйынтык гана маанилүү, актануулар эмес. Жеңүүчүлөр алаксыта турган моменттер болсо да ийгиликке жетишет. Сонун актанууну ойлоп табуу менен биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Анткени алар сонуну кылат, бирок жыйынтык баягы эле боюнча калат. Эшикте катуу бурганактаган шамал болгон үчүн жумушту бүтүргөн жоксуңбу? Же телевизордон сонун нерсени көрүп калдыңбы? Канчалык актануу серьезный болсо, ал кечиримдүү деп ойлойбуз. Бирок бардык алаксыта турган моменттер бирдей. Алар жыйынтыкка жеткенге жолтоо болот. Коркунучтар, актануулар, булардын баары бизге боор ооругандыкты чакырат. Ошентип кырдаалдын курмандыгы болуп калабыз. Биз ситуацияны башкара албай калабыз. Башкалардын боор ооруганын, түшүнгөнүн күтөбүз, сыйлоонун жана признаниянын ордуна. Бизде чечим бар. Биз максатыбыздан алаксыйбыз же максатыбызга жетебиз. Эгер адамдан 5 жылдан бери эмне менен алектендиң деп сурасаң, ал мен алаксып жүрдүм ар кандай нерселерге деп жооп берсе, эмне дейт элең ага? Бирөөлөргө алаксытканга уруксат бергендер, алар өзү үчүн жашабайт. Тескерисинче, ким өзүнүн максатын карай бекем баратса, өзүн эчтекеге алаксытпаса, ал өзүнүн тагдырынын жаратуучусу болот. Биз жашообуздун кайсы областына көбүрөөк энергия жумшасак, ошонубуз өнүгөт. Максатка жетүү бизди өзгөртө алат. Бирок максаттан алаксый берүү дагы бизди өзгөртөт. Ким жаман кырдаалдарга өтө эле олуттуу мамиле кылса, ал жашоосунда пайда болот. Кошмарларына таң калбай эле койсо болот. Кээ бир адамдардын жашоосу
жалаң эле шылтоо. Гете айткан: сен бир нерсеге дайыма ишенсең болот. Ал жаман кырдаалдар. Ошон үчүн дайыма алаксытуулар болот. Биз аларга реакция кылганды үйрөнүшүбүз керек. Кээ бир алаксытуулар маанилүүдөй болуп сезилет. Көбүнчөсүн байкабай эле койсок болот болчу. Кээ бир алаксытууларды кандайдыр бир моментте эле көңүл бурсак болот. Жумуштан кийин кечирээк аны менен алектенсек болот. Кээ бирлер сразу эле биздин толук көңүл буруубузду жана убакытты талап кылат. Биз жаман кырдаалдарды эске алышыбыз керек болот. Ошондуктан эртерээк аларга көңүл бурушубуз керек болот. Кышында дагы эле жайкы дөңгөлөк менен жүргөн таксистке эмне дейт элеңер? Ал муну эрте эле билиш керек болчу. Албетте бардык күтүүсүздүктөрдү биз биле албайбыз. Жашоо аябай сонун пландын ишке ашуусу эмес. Кээде пожар башталат. Биз кыймылдашыбыз керек. Мындай нерсени дайыма эле болуп турушу мүмкүн. Бирок ушундайларга сен планыңды бузганга уруксат бергенден көрө ал планды өзүң түз. Негизги эреже: силер алаксытууга ориентировка кыласыңар, а алаксытуулар силерге ориентировка кылат. Ошондуктан ушундай кырдаалдарга күнүгө 2 сааттан убакытты брондоп тургула. Эгер алаксытуулар пайда болсо, өзүңдүн планың менен эле жасайсың. Эгер проблема болбосо, анда силерде кошумча убакыт пайда болот. Бирок кандай болсо да, проблемалар силердин жете турган жыйынтыгыңарга жолтоо болбошу керек. Ошентип ар бир 14 күндө күнүңөрдү алаксытууларга пландагыла. 3-5 күн ар бир жарым жылда. Эгер муну өзүңөр жасааңар келбесе, бирөөнү жалдап алгыла. Ал силердин алдыңарга пайда боло турган помехаларды жок кылып турат. Силерге таанышпы мындай ситуация? Силердин кабинетиңерге бирөө кирип келгенде кандай жиниңер келди эле? Биз адамдарды помеха деп эсептегендей кандай акыбыз бар? Адам жумуштан да маанилүү го. Ким силерге келип жөн эле сүйлөшүп отургусу келсе, ал силердин убактыңарды уурдайт. Эгер кичинекей балаңар же кызыңар өздөрүнүн проблемасы менен силерге келсе, аларга көңүл бурушуңар керек. Эгер убактыңарды жакшы пландасаңар, кызыңардын же балаңардын проблемасын өзүңөрдүн максатыңарга зыян келтирбей эле чечип бересиңер. Андан кийин эстейсиңер, балаңар силердин кабинетиңе келгенге чейин эмне кылып аттым эле деп эстейсиңер. Помехаларга жеңүүчүлөрдүн жашоосунун өзүнүн баалуулугу бар. Алар помехалар үчүн атайын убакыт калтырып турушат. Алар помеханы актануу үчүн колдонушпайт. Алар бардык помехаларга карабастан өз максаттарына жетишет.